Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Ошентип Камчыбек Ташиевдин дагы камала турган күнү келди окшойт туугандар. Анткени кече күнү эле Камчыбек Ташиевге кылмыш иши козголду. Аны бардыгыңыздар уксаңыздар керек. Негизинен бул жаңылыкты ар ким ар кандай кабыл алып жатышат. Камчыбек Ташиевди эмне деп айыптап жатат. Негизинен ушул Камчыбек Ташиевди айыптаганы ушул төңкөрүлүш жасайм деди Кыргызстанда, Садыр Жапаровдун местасын талашты деген беренелер болуп жатат да, мындайча айтканда, түшүнүктүү тил менен айтканда. Ошондуктан элдин көпчүлүгү бул нерсеге түшүнбөй жатышат. Анткени Камчыбек Ташиев иштеп турган кезде кайсыл жерге барбасын Садыр Жапаровду эле мактап жүрчү. Биз президенттин тапшырмасы менен келдик, президенттин тапшырмасын аткарып жатабыз жана аткарышыбыз керек деген сөздөрдү гана айтып жүрчү. Анан дагы бир жери кайсыл жерде маек бербесин, мен эч качан президенттикке барбаймын, мен дайыма Садыр Жапаровду колдоймун деп гана айтчу эле. Ошондуктан элдер бул нерселерге түшүнбөй жатат. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай туугандар? Камчыбек Ташиев чындап эле ушул Садыр Жапаровдун ордуна барамын деп кызыкканбы? Же болбосо бул ортодогу көрө албастардын гана максаты ишке ашып, ушул эки досту акыры ажыратып тыныштыбы? Ушул нерсеге албетте ар бириңиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар албетте туугандар. Анткени эгерде Камчыбек Ташиев эртең камалып кеткен болсо, ал аябай көп жылдарга камалып кетиши мүмкүн. Негизи эле Камчыбек Ташиев Кыргызстанга чоң иштерди кылды да, аны бардыгыбыз көрүп турабыз. Азыр эми сүйүнгөндөр сүйүнүп жатат. Камчыбек Ташиев жумуштан кетти, камалсын деп кол чаап тургандар дагы толтура. Бирок негизи бул кишинин кылып кеткен эмгегин дагы билишибиз керек. Эч ким жок кыла албаган Кыргызстандагы каралар, бандиттерди жок кылды, коррупцияны жойду. Албетте толтура мындай каталары дагы болду. Ошол эле баягы иниси Шайырбек Ташиевди депутаттыктан кетириш керек болчу. Аны эч жака жолотпош керек эле. Ошолордун айынан баягы мурунку эле ушул бийликте отурган адамдардын катасын кайталады. Аны бардыгыбыз көрүп турдук. Каталары болду. Бирок ошону менен бирге эле Камчыбек Ташиевдин мындай тоодой болгон эмгеги дагы калды Кыргызстанда туугандар. Ошондуктан сиздер дагы мындай эки тарап болбой адилеттүү оюңуздарды жазыңыздар. Ушул Камчыбек Ташиевдин күнөөлүү экенине негизи ишенесиздерби? Же баягы айткандай ушул экөөнүн ортосундагы душмандардын эле иши болуп жатабы? Сиздерге сонун жаңылык. Видеонун төмөнүндөгү биринчи комментарийде бекитилген ссылкадан өтсөңүздөр, ушул Симбанк приложениясын жүктөп аласыздар. Туугандар, эгерде биздин ссылкадан өтүп жүктөсөңүздөр, 100 сомдон 10 000 сомго чейин приздер каралган. Ал эми сиздердин пешенеңиздер канча сом утушуңуздар, аны каалаган жагыңарга иштетсеңер болот. Андан сырткары туугандар, 12 000ден 200 000ге чейин дагы онлайн кредит алсаңыздар болот. Бир айдын ичинде аны төлөп койсоңуздар, анда пайызы жок болот. Эгерде андан өтүп кеткен болсо, албетте өзүнүн пайыздары каралган. Бирок азыр Кыргызстандагы эң төмөнкү пайызды ушул Симбанк гана берет туугандар. Андыктан ссылкадан өтүңүздөр, акчаны утуңуздар. Ийгилик каалайбыз.